Баланын биринчи күнүнөн баштап ата-энелер балага тарбия берүүнүн жана аны менен мамиле куруунун жолдорун түшүнүп түшүнбөй таңдап алышат. Бул баланын келечегине чоң таасирин берет. Эстүү тарбия берүү бул ата-энелер баласы менен мамиле куруу тууралуу максаттарын так билип, ыгын таап, баланын өнүгүүсүнө жана бактылуу болуусуна жаңы ыкмаларды издеп жана жаңылантып турганга умтулушу. Маани бербей тарбиялоо бул ата-энелер баланы тарбиялоодо көңүл бурбоосу, кээде калыптанган адаттын кесепетинен же өз ата-энесинен көргөн тарбияны кайталоосунан чыгып келет. Тарбия берүүдө негизги эки стиль жолугат: ашыкча кам көрүү, авторитардык жана жетишсиз кам көрүү, либералдык. Ашыкча кам көргөн ата-энелер баласынын жашоосун баардык тараптан көзөмөлдөп, баланын эркин таңдоосуна жана өз оюн ачык айтуусуна жол бербейт. Айтылган стиль баланын каршылык көрсөтүүсүнө, агрессивдүүлүгүнө же эрксиз баш ийүүсүнө алып келиши мүмкүн. Андай балдар чоңойгондо өзүн алсыз, депрессивдүү, ийгиликсиз сезип жана өзүнө өзү ишенбөөсүнө алып келиши мүмкүн. Жетишсиз кам көрүү болсо, ата-эне балага көңүл бурбай, аны өзү менен өзүн калтырууну түшүндүрөт. Бул стиль баланын ата-энесине талапты катуу коюуга, өзүн керексиз, барксыз, ызалуу сезишине себеп болушу мүмкүн. Айтылган эки стилдин тең кемчиликтери бар. Алар баланын инсан катары өнүгүүсүнө таасирин тийгизет. Эң негизгиси тарбиялоодо эстүү болуу жана бала менен шайкештүү мамиле курууга умтулуу. Биздин видеолорду көрүп, мамиле куруу боюнча маанилүү аспектилерди көбүрөөк билиңиз.